Саламатсыздарбы урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана ошондой эле жалпы кыргыз элим, сиздерге Тез Базар KG YouTube каналынан тез жаңылыкты айта кетейин. Себеби биз өзүңүздөр билгендей эле Гүлнур эженин алдына келдик. Гүлнур эжеде сиздер үчүн өтө жакшы жаңылыгы бар экен, именно биздин кыргыз мекендештери үчүн. Өзүңүздөр билгендей эле бул Гүлнур эженин Гүлнур эже биздин көптөгөн мекендештерге үй жай алып берип, жана ошондой жакшы кызматтарды көрсөтүп келет. Азыр сиздерге бир жаңылыгы бар экен, ошону айта кетсин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыңар эжелдештер. Бул Дамир айтып кеткендей эле бүгүн атайын буларды чакырдым. Жакшы жаңылык болгондо биздин мекендештерибиз дагы жетишип калышсын деп. Азыр застройщиктерден без первоначальный взнос 6% менен семейный ипотека азыраак берилип атат. Успеть этсеңер болот. Эмне дегенде недавно эле токтогон болчу, лимит акча түгөндү депчи. Анан азыр кайрадан бөлүнүп, акча бул деле көпкө чейин эмес, бир жума 10 күн, может 2 неделя иштеп бош керек, ошон үчүн ошого чейин успеть этип калгыла, жетишип калгыла деп жарыя кылып коеюн дегенмин. Аябай өткөнкүдө интервьюда кайрылгандар көп болгон, бирок без первоначальный взнос токтоп турган. Ал эле эмес, просто семейный ипотека өзү деле сделкага чыкпай токтоп турган убактар болду да. Ал эми азыр государстводан дагы акча бөлүнүп, семейный ипотеканын 6% кээ бир застройщиктер без первоначальный взнос иштеп атышат. Ошон үчүн кайрылып, эртерээк аракет кылып жетишип калыңыздар. Анан дагы бир баса айтып кетчү нерсе, только Россиялардын жети жашка чыга элек балдары болсо, Кыргызстан менен пока мындай шанс жок, чалбай туруп турсаңыздар болот да. Кыргызстандын паспорту менен жакшы жаңылыктар чыкса өзүм кабар айтып коемун. Бирок азыр бул только граждан Россияларга. Урматтуу мекендештер, эгер сиздер негизи мен дагы ипотека тууралуу, баягы ГИК тууралуу маалыматтарды бергенде ошондо көпчүлүгү граждан РФ кантип үй алам дегендер, баарыңыздар ушул Гүлнур эжеге кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле Гүлнур эже өзүнүн ишини мыкты билген, жана ошондой эле жогорку билими бар, юридикалык билими бар дегендей баардык нерселерди экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып толугураак маалымат алсаңыздар болот. Ошол жерде баарына Гүлнур эже өзү жооп берет. Андан сырткары ушул видеону обязательно группаларга таратып коюңуздар. Биздин мекендештер дагы ушундай Россиянын азыркы учурда мындайча айтканда акциясы болуп атат экен. Ошол акцияга жетишип, баарыңыздар үйлүү болуп калыңыздар. Урматтуу мекендештер, эгер кимде кимге түшүнүксүз болуп аткан болгон болсо, мен комментарийга закрепленный ссылка аркылуу кирсеңиздер, ушул Гүлнур эже менен кененирээк маалымат берген интервьюбуз бар. Ошол жерден толугураак маалымат алсаңыздар болот.